Назарыңызда Евробиримдиктин Санарип инсан подкасты. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Назарыңыздарда Санарип инсан подкасты жананын алып баруучусу мен Ажибек Нурланов жана кесиптешим Сапаргүл Абдынабиева. Саламатсыздарбы. Бүгүн бизде абдан кызыктуу, ишкер, ойлоп табуучу десек дагы болот Айбек Ыксанов. Ал Фермер KG платформасынын негиздөөчүсү. Фермер KG платформасы бул ар кандай мөмө жемиштерди, малдарды онлайн саткан бул электрондук аянтча. Ошол идея каяктан келип калды эле, абдан кызыктуу да. Азыр канча колдонуучусу бар, канча жылдан бери иштеп атасыздар, ошондон баштайлы. Абдан жакшы, саламатсызбы, урматтуу угармандар. Менин атым Айбек болот. Ушул 2020-жылы мен дос балам өзүнүн картошкасын түшүмүн сата албаганына байланыштуу ушундай бир идеяга келдик эле. Ушундай бир электрондук соода аянтчасын ойлоп табалы, жасап чыгалы. Ошол аркылуу биз фермерлерге бир жакшы мүмкүнчүлүк түзүп берели деп баштаганбыз. Андан бери мына бир жылдан өтүп калды. Азыр буюрса иштеп атат. Колдонуучуларыбыз бар. Акырындап өсүп келатабыз. Ошол Фермер KG бардык эле телефондорго ылайыктуу, анан бардык эле өлкөнүн аймактарынан кирсе болот, колдонсо болот. Жана азыр кандай алып сатуулары жүрүп жатат активдүү? Фермер KG бул кыскача айтып кетейин, бул электрондук соода аянтчасы толугу менен айыл чарбасына багытталган. Ал аркылуу биздин дыйкандар жана ошо айыл чарбасында жүргөндөр өзүнүн малын, түшүмүн, жер жемиш, жер семирткич жана башка айыл чарбасына тиешелүү оокаттарды алып сатса болот. Үйдөн эле отуруп алып сатса болот. Бул сүрөтүн киргизип, кыскача маалымат жазып, баасын жазып киргизип койсо, бул колдонуу толугу менен бекер. Учурда сайт, анан мобилдик тиркеме бар. Мобилдик тиркеме Android телефондоруна жасалган. Кene бул бизде азыр фермерлердин 93% ошо Android телефонун көтөрөт экен. Биз ушу биринчи баштапкы жылы ушундай биринчи Android'тан баштагалы эле деп чечкенбиз. Кийинки жылдары азыр iOS жасалып атат. Буюрса ал дагы жеткиликтүү болот. Фермер KG платформасындагы ичинен мындай караганга суроо бергим келип жатат да. Мобилдик тиркемеси бар экен, сайты бар экен. Анан ошол мобилдик тиркемеси, сайт толук бир платформа фермерлерибизге, биздин айыл чарбасындагы ишкерлерге кандай бир мүмкүнчүлүктөрүн жана анын артыкчылыктары кандай? Мисалы үчүн убактыларын үнөмдөп жатат, Ушул сыяктуу дагы биз билбеген балким көп сырлар бардыр. Ошо негизги идея ушул пандемия учурунда биздин дыйкандар, мал базарлар жабык болчу. Дыйкандар бири-бири менен соода алакасын жүргүзө албай калган момент болчу. Ошондо биз ошого жараша ушул тиркемени чыгарганбыз. Алар бири-бири менен физикалык контактта болбостон телефон аркылуу соода мамилесин жүргүзсүн деп. Анан ошондон кийин биз колдонуучуларга бул керек экендигин түшүндүк. Андан кийин ошол ойдон биз аны дагы улантууга аракетибизди кылып келатабыз. Мен ошондо, эгер мен фермер болсом, үйүмдө мал жандыгым бар болсо, бир эле мал жандык эмес, башка жанагындай агропродукциям бар болсо, ошону отуруп алып эле сүрөткө тартып, анан кандай кылып кирсем, негизи мындай бир кичинекей түшүндүрүп берип кетсеңиз. Кичине инструкциясы бул Google Play'ден, жанагы Instagram, WhatsApp көчүргөндөй эле Фермер KG деп жазса чыгат. Ошону жазып телефонго көчүрүп алат. Телефонго жүктөп алгандан кийин кыскача регистрациядан өтөт. Абдан жеңил эле. Биз максималдуу түрдө жеңилдеткенге аракет кылдык, чтобы дыйкандарга түшүнүктүү болсун үчүн. Биринчиден регистрацияны өтүүдө бул атын жазат, анан телефон номерин жазат, болду. Андан кийин уже жарыя берүүнү кыргыз, орус тилинде бар. Өзүнө ылайыктуу тилди тандап алат. Жана жарыя берүүнү басуу менен өзүнүн жарыя берүүнү баскандан кийин категорияны тандайт. Бизде ошол жылкы, уй, кой, жашылча, жемиш, жана алар под категорияларга бөлүнгөн. Ошону тандап, андан кийин кыскача түшүндүрмөсүн жазып өзүнүн продукциясы жөнүндө
толугураак маалымат жазгысы келсе ада биз атайын талаачаларды койгонбуз. Ошол эле мисалы үчүн жылкынын боюн жана башка маалыматтарды тагыраак киргизгенге да мүмкүнчүлүктөрү бар фермерлердин. Андан кийин ошону жазгандан кийин анан жарыяны киргизүү деген бар. Ал киргенден кийин бизге келип түшөт. Биз кыска убакыттын ичинде текшеребиз дагы, анан баягы жарыяны киргизүүгө чыгарууга макулдугубузду бергенден кийин ал жарыя чыгат да. Анткени бул бизге биринчи келип түшөт. Анткени ар кандай моменттер бар экен, фермерлер туура эмес информацияны киргизет экен, сатуу иретинде эмес, башка максатта да киргизет экен. Ошондуктан биз бир сыра мындай администрирование кылып турушубуз керек да. Ошентип катталгандардан анан киргизип баягы сатып алуу жүргүзгөндөрдүн кичине маалымат берип кетесиз. Алар сиздерде азыр канча болду? Азыр бизде колдонуучулар ушу 50 миңге, активдүү колдонуучулар 50 миңге жетип калды. Кыргызстандын ар бир бурчунан, Оштон, Жалал Абадтан, Чүйдөн, Көлдөн фермерлер колдонушат. Негизинен бизде бул эки этапка бөлгөнбүз бул долбоорду. Бул биринчи этап Кыргызстандын ичинде иштеген электрон соода аянтчасы, ал ишке кирди, азыр иштеп атат да. Экинчи этап бул экспортко арналган аянтча болот. Анда биз азыр өзүбүз дагы ошол экспорт менен иштеп атабыз. Ошол баягы нюанстарын, минустарын билүү үчүн ошону биз оцифровка кылганга, автоматташтырганга аракет кылып келатабыз. Бул экинчи этап болот. Анда бизде кандай көйгөйлөр бар? Бизде экспорт боюнча бир топ көйгөйлөр бар. Анын ичинде фермерлер чачыранда жайгашкан, алардын продукциялары дагы. Мисалы үчүн бир адамда, бир фермерде 1 тонна картошка болсо, башка дыйканда 5 тонна бар. Ушунда майда-майдадан да тышкы сатып алуучулар аларга объем керек да. Дүңүнөн керек да. Ошондуктан бизде мурда колхоздор жок. Ошондуктан биз бул тиркемени түзүү менен дагы биз онлайн кооператив жасайбыз да. Фермерлерди бириктирүү менен. Онлайн кооператив болот. Алардын продукциялары да бардыгы бияка киргенде бир определенный бир статистика чыгат. Андан кийин логистика бизде коюлган эмес. Ошого жараша биз аны дагы автоматташтырып беребиз. Ошол эле эмеден Кыргызстандан, Бишкектен болобу Москвага товарын сатып атса, уже логистиканы көрсөтүп атат да. Жетчү жерин көрсөтүү менен ал ошонун расчетун алып атат да. Канча баа экен, канча убакытта жетет экен. Анан ошо жараша биз базасын да түзүп беребиз логистика компаниялардын. Анан если ошол бир заказ болгондо ошо логистика компанияларга келип түшөт да. Анан алар өзлөрүнүн баасын берет. Андан кийин бул документ жагынан дагы биз азыр түндүк госпорталы менен интеграция кылалы деген аракет кылып жүрөбүз. Ал болсо экспортерлорго дагы жеңил болот да, документти онлайн алуу. Андан кийин негизи экспортто бул нюанстар абдан көп. Экспорт кылгандар аны жакшы эле түшүнөт. Ошону бирок биздики азыркы учурдагы долбоорубуз идеалдуу болбосо дагы бара-бара ушул бир жакшы деңгээлге жеткизели деп турабыз да. Айбек, Ажыбек, баарыбыз жакшы билебиз, Кыргызстанда санариптешүү доорунда туризмдин жана агро тармактын орду абдан чоң экенин, бул тармакта Кыргызстандын потенциалы дагы кенен экенин дайым эле айтып келе жатабыз. Демек, агро тармакка фермерлер түздөн түз байланыштуу болгон үчүн алар санариптешүү доорунда эмнелерди эске алышы керек? Кандайча санарип фермер болушу керек ар бир фермер? Ооба, азыр эми айтып жүргөндөй 21-кылым бардыгы телефон менен, интернет менен иш алып барып калышты. Ошо жараша биздин дыйкандар дагы көнүп келатат. Негизи бул мындай караганда акыркы бир 3-4 жыл мурун, 5 жыл мурун интернет телефон
жөнүндө иштөө же ал жөнүндө өзүнүн ишин алып баруу деген түшүнүк жок болчу. Анан кийинки поколение дагы өсүп келатат, муун дагы өсүп келатат. Ошого жараша азыр уже телефон менен колдонуп баардыгы эле билип калышты да. Анан мен билишимче мамлекеттик деңгээлде дагы проекттер бар. Ушул Кыргызстандын жанагы интернет жок жерлерде дагы интернет жеткизүү долбоорлору бар да, проектлер. Ошого жараша Кыргызстан баардык жагынан жогорку ылдамдыктагы интернет менен камсыз болсо, анда биз толугу менен бул IT долбоорлорду ишке ашырсак болот деп ойлойм. Азыр деле биздин дыйкандар абдан айыл жергесинде жашагандар абдан акылдуу, жөндөмдүү. Анан алар бул IT санарип көндүмдөргө, санарип технологияларга бат көнүп кетет деген ишенимдемин. Сиздин оюңуз боюнча бизге интернет баардык жерге туташу керек, анан баарыбыз санариптик сабаттуу, санариптик көндүмдүү болуш керек экен. Анан азыр бул жылы Кыргыз айыл чарба министрлигинин түзүлгөнүнө 95 жыл болот экен. Мындай айтса болот, Кыргызстандын баягы айыл чарбасында активдүүлүгү 95 жыл. Ошого сиз дагы баягы сыйлуу конок катышып кеттиңиз. Анан негизги ойду ошол тилек менен бүтүрүп, анан бул подкастты жыйынтыксак. Абдан жакшы. Биз дагы Кыргыз Республикасынын айыл чарба министрлигинин 95 жылдыгы менен дагы куттап кетебиз. Кечээ ошол иш-чаралар өттү. Анан бул эми айыл чарбасы негизи биздин экономиканын 60% калк бизде ошол айыл чарбасы менен алектенет да. Анан бул бизде экономикалык жактан бизге чоң локомотив болуш керек айыл чарбасы. Анан ошого жараша биз дагы ошонун биз кичинекей салымыбыз болсун деп биз дагы ошондой бир айыл чарбасына тиешелүү долбоорлорду иштеп атабыз. Анан буюрса биздин Кыргызстандын жөнүгөт, өсөт деген чоң ишенимдебиз. Рахмат Айбек, абдан кызыктуу маек үчүн, абдан уникалдуу тиркемеңиз үчүн ишиңизге ийгилик каалайбыз. Ал эми биз бүгүнкү подкастты жыйынтыктайбыз. Аны алып барган кесиптешим Ажыбек Нурланов жана мен Сапаргүл Абдинабиева. Кайрадан ободо угушканча аман туруңуздар.